Саламатсыздарбы? Информатика сабагы. Бүгүнкү темабыз Microsoft Excel'de диаграмма тургузуу. Диаграмма бул таблицада берилген маалыматтардын графикалык чагылдырылышы. Биз диаграмманын түрлөрүн көрүп турабыз. Бул диаграммалар жанындагы таблицалардын негизинде тургузулган. Көрүнүп тургандай, биринчибиз круг диаграммасы, гистограмма, линейка, график, кольцо, лепесток диаграммаларын көрүп турабыз. Эми биз өзүбүздүн диаграммабызды тургузганга аракет кылалы. Бул жерден бизде Кыргызстандын аянты 7 область, алардын аянты километр квадрат менен берилген. А бул биздин Кыргыз Республикасынын аянты чыгып турат, общий, баары, жалпы. Биз диаграмма тургузуу үчүн баарын белгилеп алабыз. Андан кийин вставкага киребиз. Вставкадан гистограмма, график, круговая, линейчатая, с областями, точечная и другие деген бизде диаграммалар бар. Биз алардын ичинен круговая диаграммасынын биринчисин тандап алдык. Бул жерде биздин диаграммабыз даяр болду. Диаграмманы биз каалаган жерге койсок болот, чоңойтсок болот. Бул жерден биз диаграммабыздын түстөрүнө карап, кайсыл жерде кайсыл область экендигин таап алсак болот. Дагы тагыраак болуш үчүн биз монтип проценттер менен жазып алсак болот. Нарын 23%, талас 6%. Биздин Кыргызстандын эң чоң бөлүгүн Нарын области ээлейт экен. Эми экинчи таблицага өтсөк, экинчи диаграмманы түзүүгө киришебиз. Бул жерде Кыргызстандын калкы жазылган. 7 область, андан биздин Кыргызстандын калкынын санын чыгарып коелу 6.391.000 жакындаштырылган, ошончо деп эсептеп алсак болот. Бул жерден диаграмма тургузууга аракет кылабыз. Вставкага киребиз. Ал жерден биз график тандап алсак, биринчисин эле тандайлы. Бул жерде көрүнүп тургандай, бизде эң көп адамдын саны Чүй областында экен. Андан кийин Ош, андан кийин Жалал Абад областтары. Биздин бул диаграммабыз даяр. Андан кийинки Кыргызстандын аянты жана калкы чогуу бир диаграммага тургузуп көрөлү. Белгилеп алабыз. Вставкага киребиз. Гистограммадан биринчисин тандап алайлы. Бул жерде да бизде көрүнүп тургандай Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ош, Талас, Ысык көл, Чүй областтарынын аттары менен ал жерде кызылы калкынын санын, көктөрү биздин аянтыбызды көрсөтүп турат. А бул жерде ряд 1, ряд 2 деп чыгып калды. Биз ошону оңдоп алсак болот. Выбрать данные кылабыз. Ал жерден ряд 1 бизде аянты, окей кылабыз. Ряд 2 биз калкынын саны, окей кылабыз. Бул жерден окейди басабыз. Бизде көктү аянтын көрсөтүп атат деп, кызыл калкын санын көрсөтүп атат деп көрсөтүп турат. Эгер дагы тагыраак болсун десек, биз бул жерде жазуулар менен чыгарып алсак болот. Канча адам Ошто, канча километр квадрат аянты, баары дана көрүнүп турат. А бул жерге биз диаграмманын атын өзгөртүп алсак болот. Кыргыз Республикасынын аянты жана калкы.
диаграммабыз даяр. Эми бул жерде башкачараак дагы бир көнүгүү жасап көрөлү. Бул жерде көнүгүүбүз жылдарга анын баалары бар. Диаграмма тургузуп көрөбүз бул жерден. Биз бул жерде графиктин объемныйын тандап көрөлү. Бул биздин ноутбуктары, доска, интерьер, ноутбук бар жогунун жазуусу чыгып турат. Бул жерден выбрать данные кылабыз. Бизде 1, 2, 3, 4 дегенди 1, 2, 3, 4-тү изменить жылдарды алып алсак болот. Окей. Мынакей. Бул жерде биздин жылдарыбыз чыгып калды. Биз диаграмманы жылдырып алсак болот. Чоңойтуп кичинейтүүгө болот. Көрүп тургандай, биз каалагандай диаграмма түзө алабыз. Эгер биз аттары менен жазуусу менен болсун десек, анда дагы даяр болот. Жок, биз башкача кылсак, анда дагы жөн эле бизге график катары керек болсо, анда дагы болот. Биздин диаграммаларыбыз даяр. Биз диаграмманын түрлөрүн көрдүк. Ушул диаграммаларды көрүп тургандай кылып балдар үйгө тапшырма. Силер дагы өзүңөр областыңарда калктын санын, аянтын райондорго бөлүп жасап көрөңүз. Эгерде кыйынчылыктар туулса, суроолор бар болсо, комментарий жазсаңар болот.